Audio Jungle. Амансыздарбы, биз сүйгөн, биз кадырлаган улуу журтум, кыргыз элим. Бүгүн дагы New TV шоу программасында адатка айланган 33 суроо 3 мүнөт рубрикасы башталды. Кызматыңыздарда сиздер үчүн гана кызмат кылган мен Мейра Абдылдаева. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз дагы өзгөчө. Барыңыздарга белгилүү актер, театр жаатында өзүнүн бир топ салымын кошуп келе жаткан Болотбек Тилек. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Кандайсыңар? Жакшы, рахмат. Бүгүнкү биздин берүүбүзгө кош келипсиз. Алгач эл менен амандашып алыңыз. Рахмат, саламатсыздарбы? Калай калың журт, амансыздарбы, барсыздарбы, кандайсыздар? Ден соолуктарыңар жакшыбы? Биз болсо жүрөбүз ушинтип эмгектенип дегендей. Мынакей аябай сагынып калсаңыз керек. Өзгөчө сагынычтуу саламдарды жолдодуңуз. Ал эми биз сизге 33 суроо даярдап келгенбиз. Оюнун шарты боюнча 3 мүнөт убакыт ичинде жооп беришиңиз керек. Эгерде жооп бербесеңиз, өзгөчө тапшырмалар сизди күтүп турат. Даярсызбы? Даярбыз, албетте. Мынакей, анда сиз дагы даяр болсоңуз, убакытты өткөзбөй, биз баштайлы. Анда баштадык. Убакытты коелу. Идеалдуу жашоо мен үчүн Ден соолугум үчүн болуш керек. Болотбек Тилектин ачуусун келтирген сөз. Тарымбач, Мен өзүмдү 10 жылдан кийин ушундай эле элестетем. биздин үйдө эркектердин ролу Өтө чоң, көчөдөгү эркек кыздарды көргөндө, жиним келет. спорт менен машыгуу кыздарга Албетте болот. мен аткарып жаткан учурда Эч ким мишайт этпесе. Кыргызстан мен үчүн Үйүм, кийинкиси суроолор болсун. Сиз жакшы көргөн макал лакап. кыз үйдө кылжатпайт, жигитке 70 ыраазык кылат. Энени көрүп кызын ал, атасын көрүп улун күйөө ала кылып ал. Мынакей ушундай макалдар бар экен. Сиз баалаган актер. Сүймөнкул Чокморов. Эгер сиз кайра жаралсаңыз, кандай болуп жаралмаксыз? Ушундай эле болуп жаралмакмын, кесибимди өзгөртүш мүмкүн болмок. Мынакей, жаракчылыктан өтүп кеткен кайсыл инсан менен жолугууну каалайсыз? Мукаммед Токтобаев раматылык. Бай адам деп сиз кандай адамдарды эсептейсиз? Үй бүлөсү бар, бала чакасы бар, ден соолугу соо адамды. Үйгө шашасызбы же жумушкабы? Үйгө шашам. Интернет тармагында кайсы сиз үчүн маанилүү? Интернет тармагында өтө деле мааниси жок мен үчүн. Сүйүүгө канча жашыңызда жолуккансыз? 8-классында. Эмне эрте? Кийинкиси тигил же бул деген суроолор болсун. Ырдоо же бийлөө? Тигил. Ырдоо. Кино же клип? Кино. Улутчул же патриот? Айырмасы жок. Беш бармак же борсок? 5 бармак. Бозо же чалап? Бозо. 100 сом же 100 роза? 100 роза. Жайлоо же көл? Гөл. Көңүл же жүрөк? Көңүл. Кийинкиси мектеп суроолор суунун формуласы? Ашеко. Туура, логикалык суроо. Бакта 3 жумчук конуп турат, бирөөсүн атып түшүрдү. Канча калат? Эч кандай калбайт, учуп кетет калгандары. Туура. 4 бурчтуу призмада канча диагонал бар? 4. Туура. Бибисара Бейшеналиева деген ким болгон? Балерина. Адамдын кайсыл органы өспөйт? Жүрөккө дейм. Жок, билбейм ушуну. Бул деген көз экен. Министрдин кызынын махабаты киносу канча бөлүмдөн турат? 3. Туура. Күнүнө ар кандай күндөрдү өткөрүү сиз канча маалды бөлөсүз? 3 малга бөлөм. Жылуу сүйлөсөң? Жылан ийинден чыгат. Туура. Кыргызстан кандай мамлекет? Өнүккөн, таза мамлекет. Көз карандысыз мамлекет. Урматтуу биздин бүгүнкү келген коногубуз, сиз 33 суроону 3 мүнөттө жооп бере алган жоксуз. Канча мүнөттө жооп бердим? Сиз жеңилдиңиз. Сиз 2 мүнөт 39 секундда жооп бердиңиз, демек сиз уттуңуз. Чоң рахмат. Мынакей, сизди иш үстүнөн алып, кыйнап туруп, баягы жумушту дагы кайра биздин суроолорубузга дагы так жооп бердиңиз. Жеңишке жеттиңиз, куттуктайбыз. Ал эми бизде мындай тапшырма болчу. Мурунку коногубуз спорт жигити Дастан Али Шаршиев деген өзгөчө тапшырма алдырган. Ал мындай тапшырма болчу. Ата-энесине чалып, өзүнүн сүйүүсүн арнап, жакшы көрөрүн билдирсин деген болчу. Эгерде сиз утулсаңыз, бул тапшырманы аткарат белеңиз? Аткара алмак эмесмин. Себеби ата-энеге айтып коюу бул оңой нерсе эмес. Жок, туура эле, просто азыркы учурда
Мен утуп кеткен себебим ушул болгондур. Балким мен утулуп калганда мен ата энеме чалсам өкөтең жок да. А мен кимге чалат элем? Мынакей көрсө сиз демек утканыңыз дагы ошондон болсо керек. Балким. Э? Балким. Эгерде утулуп калсам ата энеңизге чалсын деп мага телефонду берсеңиз, балким мен жаман акыбалда калып калмакмын. Мен кимге чалам депчи. Мына ушундай өзгөчө оюнду көрүп жаткан урматтуу бүгүнкү биздин теле көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин келген коногубуз жеңишке жетти. Демек сизди куттуктайбыз дагы. Сизден өзгөчө тапшырма кийинки конокко болсун. Кандай тапшырма? Кийинки конокко Мейлир Дастан Шашаналиевдин тапшырмасын мен кийинки өткөрүп берейин. Мынакей, бул тапшырма жөн эле калып кетпеши керек. Кийинки конок сөзсүз аткаруусу шарт. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз мынакей ушундай жакшы маанай тартуулоо максатында сиздерге 33 суроо 3 мүнөт рубрикасын сунуштап отурабыз. Кийинки мыкты коноктор, кийинки өзгөчө коноктор менен жолугушканча сак саламатта калыңыздар. Audio Jungle.